Aralaş sandı buruş bölçök türündө jaz. 5,4'tөн 1. Бул аралаш сан. Андагы 5 бул бүтүн сан, 4'төн 1 бул жөнөкөй бөлчөк. Демек жөнөкөй бөлчөк менен сан биригип аралаш санды түзүп жатат. Бул жерде берилген аралаш санды жөнөкөй бөлчөк түрүндө, башкача айтканда, жөнөкөй бөлчөктүн ичинде буруш бөлчөк түрүндө жазып көрсөтүүбүз керек. Буруш бөлчөк бул бөлчөктүн бөлүмүнүн алымы чоң болгон учурда биз буруш бөлчөк деп атайбыз. Демек бул жердеги берилген санды биз буруш бөлчөк түрүндө жазуубуз керек. Анда бул жерде берилген аралаш сан негизинен эмнени түшүндүрөт, аны карап алалы. Бул жерде 5. 5 бул бүтүн сан. 5 бүтүндү түшүнүү үчүн биз 5ти бул бүтүн болгондугу үчүн 5,4 деп элестетип алсак болот. Мисалга бул 4 деп элестетели. Бул жерде бөлүмүндөгү сан 4 болгондугу үчүн демек биз ар бир 4ту 4кө бөлүүбүз керек. 4 бирдей бөлүккө бөлөбүз. Демек бул 1 4 жана бул 4тон бизге канчоо керек? 5 керек. Бул экинчи 4, бул үчүнчү 4, бул болсо 4-4, ал эми бул 5-4. Бизде жалпысынан 5,4 бар. Бул жерге жазып коелу. Бул 4'төрдүн баары биригип 5ти түшүндүрүп жатат. Бул жерде 5,4. 5,4. Бул 5,4'тун ар бирин канча кесимге кестик? Биз ар бир 4'ту 4 кесимге кесип жатабыз. 4 бирдей бөлүккө бөлдүк. Демек 4 кесимге бөлдүк. Биз жалпысынан 5,4'ту 4 кесимге бөлсөк, канча кесим 4 болот? Аны табуу үчүн эмне кылабыз? 4'тү көбөйтөбүз. 5,4 4. Анда жалпысынан канча кесим 4 болот? Бул жерде жалпысынан 20 кесим 4 болду. Кесим, демек бул жердеги 5,4 демек эмне? 20 кесим. Кесимге барабар болгон ар бир кесим 4'төн 1 бөлүгүн түшүндүрөт. Демек жалпысынан 20 кесим 4 бар. Бул биз эгерде бул жерде бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок эмне болот? 4'төн 20га барабар. Бул кандай бөлчөк болуп калды? Бул жер буруш бөлчөк. Бирок биз 5 бүтүндү гана буруш бөлчөк түрүндө жаздык. Ал эми бизде дагы 4'төн 1 деген бөлчөк бар. Дурус бөлчөк. Демек бул жерде берилген буруш бөлчөк менен бул дурус бөлчөктү бириктиребиз. Анда 4'төн 1 бөлчөгүн дагы түшүндүрүү үчүн бул жердеги 5 бирдей 4'тун чоңдугунда дагы бир 4 деп элестетип алалы. Бул 4 деп муну алып келип алалы. Бул жердеги 4 дагы эмне? 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Муну дагы 4кө бөлүп алабыз. Жана анын канча бөлүгү деп жатат? 1 бөлүгү гана деп жатат. Анда бул жер 4'төн 1ге барабар. Демек жалпысынан азыркы учурда бул жерде 5,4 жана 1 4'тун 4'төн 1 бөлүгү бар. Анда жазып алалы. Бул жерде бизге берилген аралаш сан 5,4'төн 1. Анда бул жерде биз эмне дейбиз? 5 бүтүн нерсеге эмне кылып жатабыз? Кошуп жатабыз бир бөлчөктү. 4'төн 1 бөлчөгүн кошуп жатабыз. Бул 5 бүтүн эмнени түшүндүрөт дедик? 4'төн 20ны түшүндүрөт дедик. Себеби бул жердеги 5 бүтүн нерсени биз ар бирин 4кө бөлгөнүбүздө 20га барабар болду. Мисалга эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Демек бул жердеги 5 бул 20 кесимди түшүндүрүп жатат. 20 кесим 20
кесим 4 жана ага кошобуз бул жердеги эмне 1 кесим 4'ту. 1 кесим 4'ту. Жалпысынан канча кесим 4 болуп калды? 21 кесим 4 болду. Кесим. Демек, эмне дейбиз? Бул жердеги 5 бүтүн санды же болбосо 5 бүтүн 4'ту биз бөлчөк түрүндө көрсөтсөк, эмне болот экен? 4'төн 20га барабар болот экен. Жана ага кошуубуз керек 4'төн 1. Бул жердеги 1 4'тун башка бир бүтүн 4'тун 1 кесими. Жалпысынан канча кесим 4 болду бизде? 21 кесим 4 болду. 21 кесим 4'тун ар бири 4'төн 1 бөлүгүн түзөт. Мындайча да көрсөтсөк болот. 21 кесим 4 бар. Анын ар бир кесими 4'төн 1 бөлүгүн түзөт. Демек биз бул жерде 5 бүтүн 4'төн 1 бөлчөгүн буруш бөлчөк түрүндө жаздык. Ар биринде биз ушундай жолду колдонбостон, биз дагы оңой жолду колдонсок болот. Бул негизги түшүнүгү болчу. Биз экранды жылдырып алалы. Бизге негизинен башында аралаштан берилген. Ал 5 бүтүн канча 4'төн 1ге барабар болчу. 4'төн 1. Ар бирин башка түстө жазып алалы. Анда бул бөлчөктү буруш бөлчөк түрүндө жазабыз керек. Демек эмне кылабыз? Бизде 5 бүтүн нерсе бар болчу. Демек ал бүтүндү дагы биз баарын 4кө бөлөбүз. Демек бөлүм 4 боюнча кала берет. 4. Ал эми алымы анын канча? 1 болуп жатат. Анда 1ге кошуубуз керек. 5 бүтүндү негизинен 4кө бөлгөндө ар бир бүтүндү 4 кесимге же ар бир бүтүндү 4 бөлүккө бөлгөндө канча бөлүк боло тургандыгын табабыз. Анда эмне кылабыз? Бул жерде алгач 1 деп баштабай, биз бул бүтүндөн баштайбыз. 5 бүтүндү ар бирин 4кө бөлсөк канча боло турганын табуу үчүн биз 5ти көбөйтүүбүз керек 4кө. Ага кошуп коебуз эмне? Алымындагы санды. 5ти 4кө көбөйтсө 20, 1ди кошсо 21. Ал эми бөлүмдө бизде өзгөрбөйт, бөлүм ошол боюнча калат. Биз негизинен аралаш санды буруш бөлчөк түрүндө көрсөттүк. Бул жердеги аралаш саныбыз 5 бүтүн 4'төн 1 болчу. Аны буруш бөлчөк түрүндө көрсөтүү үчүн эмне кылдык? Биз бүтүндү бөлчөктүн бөлүмүнө көбөйтүп, алымын кошуп койдук. 5 бүтүн 4'төн 1 деген аралаш бөлчөк 4'төн 21 деген буруш бөлчөккө барабар.